Сооронбай Шарипович, мына бүгүнкү күндө Кыргызстанда үй бүлөлүк план жогорку канчалык зыяндуу экенин билебиз. Анан ушул сиздин бир туугандарыңыз жана куда сөөктөрүңүз боюнча дагы кептер айтылып атат. Ушул бир туугандардын таасири алдында калып калбайсызбы? Эми үй бүлөлүк маселе боюнча бул көтөрүлүп атат. Мен буну регионго чыкканда дагы, областка барганда бул маселени айтып атам, элге түшүндүрүп атам. Мен бүгүн терең айтып берейинчи, ушул маселени айтып берейин, туура көрсөңүздөр. Биринчиден сөзүнүн башында айтып коеюн. Мен жана айтпадымбы? Айттым жана. Мен ошо Кыргызстандын, эгемендүү Кыргызстандын тарыхын жакшы билген киши. Менин көз алдымда өткөн ошо тарых. 95 жылдан бери жогорку кеңеш депутат болуп, 3 жол депутат болдум. Ошону көрүп туруп, мен кантип ошол жолго барайын? Мен эч качан барбайм. Үй бүлөлүк, кландык башкаруу эч качан болбойт. Мен ага жол бербейм. Жол бербейм ага. Эмнеге жол бербейм? Мен мына бир туугандарым тааныштырып коеюн силерге. Ушуну айтышка туура келди. Мен айтсам эле бул менин оппоненттерим баягы мурунку 2 жолу үй бүлөлүк, кландык башкаруу болуп, эл да коркуп калганда мен түшүндүрөм, туура түшүндүрөм муну баарын тең. Эл да үй бүлө башкаруу десе мындай коркуп карап атышат да, карап атышат. Тура ошону мен оппоненттерим пайдаланып атат. Мен ойлоп атам, бүгүн эми ачык айтпасам бардыгын, бир туугандарды тааныштырбасам, ачык айтып. Бул 5 жыл боюнча ушул маселе көтөрүлөт да. Мына биз 11 бир тууганбыз карындашым. 11 бир тууган болгонбуз. Азыр 8 калдык. Атам, апама рахмат, 11-бизди тарбиялап, жогорку билимди кылып бардыбыз тең. Мына тарбиялегенине. Азыр 8 калдык. Эң чоңубуз Кантыры Шарипович болчу, билесиздер, доктор наук. Доктор наук. Кыргызстанда биринчи жолу коммерциялык жогорку окуу жайын ачкан Жалал-Абадта. Ошол жерде 24 жыл ректор болуп иштеди. Абдан көп баланы тарбиялады. Өзүнө докторлорду, кандидаттарды чыгарды. 2 жыл болду, каза болуп калды. Жаткан жери жайлуу болсун, жаны бейиште болсун агам. Кийинки эжем. Бул математик, физик, мугалим, азыр пенсияда, айылда. Кийинки эжем бир тууган эжем. Бул медик. Бишкектин иштейт поликлиникасында. Бир поликлиникасында айтпай эле коеюн номерин. Анда издеп барбагыла. Ал чында алдагы мына окууну бүткөндөн бери ошол иштейт поликлиникада. Профсоюздун башчысы болду, иштеп келатат. Адан кийинки агам Жүсүпбек Шариповичти билесиздер. 2007 жылдан бери элчи болуп сыртта жүрөт. Сыртта. Азыр келгенде эле коркуп калды, мен президент болгондон бери. Коркуп калды. Келсем, келбесем деп. Андан кийин агам бар эле, ал прокурор өтүп кеткен 35 жашында. Андан кийин мен, анан карындашым бар, дипломаттын келинчеги, ал сыртта карындашым да, дипломаттын келинчеги. Андан кийинки Асылбек Шарипович, билесиздер, мына жогорку кеңеш төрагасы болуп, мен премьер болгондо бошотуп берди. Азыр депутат, катардагы депутат болуп иштеп атат. Андан кийин карындашым бар, ал эми үйдө кичине чакан иши бар, өзүнүн жеке. Ошо менен Алек болот. Баласка өзү окуатын өткөзүп атат ал деле. Анан эң кичинекей иним айылда, өзү Ташкенттен бүткөн токой чарбасын, Лесковдун директор болгон. Кийин биз кызматка келе баштаганда таштап кетип калган кийин. Кетип атабыздын конушунда, ошол жерде атаман калган чарбалар бар, аерде дыйкан чарба бар. Өзүнүн оокаты бар, тың. Ошол оокаты менен айылда биздин атабыздын конушунда ошол жерде азыр жашайт балачкасы менен. Ошол жерде иштейт айылда. Биз барсак тосуп алышы, чайын берет, ага ыраазы болобуз биз. Мына менин бир туугандарым. Анан эми кудам жөнүндө да бир кудам бар менен. Кудам бар. Куда эми бул Кыргызда кандай? Кыргызда куда бул сый болот. Сый урмат менен жүрөт. Жакшылыкта, жамандыкта жолугабыз кээде болуп калганда. Анан отурабыз, сөз мамлекеттик боюнча эч качан болбойт. Мен ага жол да бербейм. Балдар жөнүндө сөз болот. Мына анан кийин мына биздин эң жакшы жерибиз, мына силер да жардам берип атасыңар. Азыркы мына 1 жылдан бери ачык айтайын, мына бүт проблеманы 1 жылда баарын тең силер көтөрүп чыктыңар, баарын тең. Мас салмалуу каражаттардын өкүлдөрү.
Мына мен ишиме бул абдан чоң жардам болот. Сіздер мага бересиздер мүмкүнчүлүк. Семейни кланы булганга, анан Кудан бир жерге койгонго. Кече мен билбей калдым, Мегакомго ошол Кудан бир жакындары коюлган экен, отделдин башчысы болуп эле. Отделдин бар. Мен билбепмин аны. Анан кийин силер көтөрдүңөр, мен окуучу жакты, ал арыз жазып кетип калыптыр. Арыз жазып мына. Арыз жазып кетиптир, ой, уят кылбай жөнүнө жүрөйүн деп. Анан азыркы күчтүү граждандык коомдо анан массалык каражаттардын эркиндигинде биз бундайга чогуу жол бербешибиз керек. Мен баш болуп. Биздин граждандык коом да буюрса, Кудай кааласа, күчтүү башкаларга караганда. Ушундай өнүктүрөбүз граждандык коомду. Ушундай күчтүү болушуна жардам беребиз. Жардам беребиз. Бундай эч качан мен да болтурбайм, силер да болтурбайсыңар деп атам. Мына ачык айтып турсаңар, жазып турса, мен мына бүт массалык каражаттарга чыккан проблемаларга жогорку кеңеште депутаттар айтылып аткандарга мен баарынан кабардармын. Мына мен айткам, мени мактаганды алып келбегиле. Бүт айткан проблеманы жаман эс алып келе деп. Мына Толгонай Стамалиева жалаң ошону алып келет мага. Бүт проблеманы алып келип, мына ошону тапшырма беребиз, түн күнү ошону чечебиз. Анан эч качан мындай болбойт карындашым. Мына мен силердин алдыңарда, мына эл көрөт, элдин астында убада берем. Эч качан мен турганда үй бүлөлүк башкаруу, кландык башкаруу же бир топтун үстөмдүгү эч качан болбойт.